Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге фарштан даярдалуучу шашликти сковородкада бышырып көрсөтүп беребиз. Бизге 200 грамм нан керек болот. Аны майда бөлүкчөлөргө бөлүп, үстүнө кайнаган сууду куюп, четке коюп турабыз. Үстүнө жаап, жарым килограмм фаршыбызга бир пиязды кырып, өткөзүп алып, аны кошуп алабыз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык переправа, зире аларды кошуп алабыз. Ачуу калемпирди сепкилеп, аны да кошуп алабыз. Наныбызды майдалап эзип алдык, аны да кошуп алабыз. 1 жумуртка кошуп алабыз. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Шашлыгыбыздын фаршыны каттуу уруп бышырып алышыбыз. Колубузду сууга салып, фаршыбызды таякчаларга жабыштырып алабыз. Колубуз суу болсо, фаршыбыз таякчаларга жакшы жабышат. Калгандарын да ушинтип даярдап алабыз. Кызыган сковородкага өсүмдүк майыны куюп алабыз. Майыбыз кызып даяр болду. Мына шашликтерибизди бир-бирден коюп бышырып алабыз. Бир бети бышты, бышпаган жагын алмаштырып, ушинтип бышырып алабыз. Алып алабыз. Майыны азайтып, бир пиязды туурап, кайрадан салып, сковородкага салып алабыз. Шашлыгыбыз толук быша элек, кайрадан сковородкага тизип алабыз. 100 мг сууду куюп, 10 минутка үстүн жаап бышырганга коебуз. Ана бышып даяр болду. Өтө даамдуу болду. Шашлыгыбыз, сиздер да даярдап көрүңүздөр. Үй шартында биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.